4-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Дүйнөлүк этноспорт конфедерациясы уюштурган 4-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Бурсанын Изник районунда болуп, 102 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчунун катышуусунда өттү. Салтанаттуу ачылыш аземи менен бирге 4 күн бою спорттук мелдештер кызуу жүрүп жатты. Спортчулар ат оюндарынан көкбөрү жана көкпар, күрөш боюнча ашыртмалы аба күрөшү, капышмалы аба күрөшү, пахлавани, шалбар күрөшү, майлуу күрөш, алыш күрөшү, кураш, чоң күрөш, мас реслинг жана жаа атуу боюнча мелдештерде күч сынашты. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов буларды айтты. Түркия мамлекетине, Түркия мамлекетинин башчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандан чыккан оюнду ушундай чоң деңгээлге чыгарып, биринчисин биз, Кыргызстандан сырткары биринчисин биз өткөрүп берели. Негизи 4-чүсү өтүп атат. Өткөрүп берели деп айтып, ушул жака алып келип, ушунчанын баардыгын куруп, чоң мындай деңгээлде өткөрүп аткандыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Бул ар бир оюндун өтүшүндө, ар бир оюндун жасалышында биз сыймыктануу менен кабыл алып атабыз азыркы учурда. Спорттук мелдештер кандай өтүп жатыптыр? Абдан жакшы деңгээлде оюндун көп түрлөрүнө атайын шарттар түзүлгөн экен. Мынакей күрөш оюндары боюнча бир канча түрлөрү бар. Ошолордун бардыгына жакшы түзүлгөн. Азыр мына бүгүн көкбөрүбүздү баштадык. Буга чейин көкпар оюну дагы болгон. Өзүңүздөр көргөндөй баягы бизден чыккан, тамырдан чыккан оюндарга элдин кызыгуусу, элдин ушул жерде алкыштап отурганы бизди абдан кубандырды. Анан көкбөрүгө болгон кызыгууну мынакей азыркы айтып атат. Буга чейин биз көкбөрүнү аябай катуу оюн, серт оюн катары кабыл алып келгенбиз, бирок буну көрүп көкбөрүнү сөзсүз түрдө Түркияда өнүктүрүш керек экенбиз деп, мына өзү ат оюндар федерациясынын башчысы дагы азыр мына өзүнүн оюн айтты. Ал эми кыргыз күрөшүнөн таймаштар көрсөтмө оюндары катары өттү. Биз болсо спорт чеберлери, машыктыруучулар жана катышуучулар менен маек куруп жаттык. Кыргыз күрөшүнө дайынданып, кыргыз күрөшүнө балбандарыбыз дайын болуп келдик эле. Ушу 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кыргыз күрөш катышпай калды. Ошого биз абдан акыбалда калдык. Сол 1-чи, 2-чи, 3-чү көчмөндөр оюнунда кыргыз күрөш эң жогорку деңгээлде өтүп, ушунчалык дүйнөдөгү көчмөн элдердин баары күрөштө эле. Ошол жерден ушу балбандарыбыз чемпион болуп, биз дагы ошону кыргыз күрөш дүйнө жүзүндө таанытайлык деп абдан аракет кылдык эле. Могу ушу акыркы 4-чү көчмөндөр оюндарына катышпай калды. Анан ушу көрсөтмө оюн кылып, ушу кыргыз күрөшүбүздү көрсөтүп атабыз. Ошол эмкиде Кудайым буйруса дагы чоң мелдештер болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна дагы кошуп берет биздин кыргыз күрөштү деп чоң үмүттөбүз. Кудай буйруса. Ошол кыргыз элине салам, силерге салам барыңыздарга. Ошо кыргыз күрөшүбүз, кыргыздын улуттук спорттору, эреңиш, улак, кыргыз күрөш деген ата бабаларыбыз ойноп келген, күрөшүп келген чоң биздин улуттук оюндар. Ошолор кошулуп көчмөндөр оюнун башкы сабында турса биз абдан кубанычтуу болот элек. Күрөшкө жакшы маанайдабыз. Анан кыргыз күрөш кирбей калып показательныйга келдик. Показательный көргөзмөлүккө. Кандай болуп жатат? Күрөш жакшы өтүп атат. Жакшы болуп атат. Элдердин кызыгуусу кандай? Элдердин кызыгуусу жакшы экен, өтө жакшы экен. Кызыгат экен да бүттүгө. Ассаламу алейкум. Биз ошо Кыргызстандан ошо кыргыздын улуттук күрөшү болгон кыргыз күрөш боюнча 4 бала келгенбиз. Негизи буга чейин бул 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп атат. Буга чейин 1-чи жана 2-чи, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда кыргыз күрөшү болгон. Бул ирет оюндардын катарына кирбей калыптыр. Ошо Кыргызстандын атынан келип, ошо кыргыз күрөштөн ошо кыргыздын намысын коргоого келмек болчубуз. Негизи бул ирет көрсөтмөгө келдик. Буйруса кийинки 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кирет деген жакшы үмүтүбүз бар. Кыргыз күрөш боюнча келдик 4 бала. Показательный көргөзмөгө, анткени биякта түрк туугандарыбыз
бул кыргыз көчтү бияктан алып койгон үчүн көргөзмө кыргыз көч кандай болорун көргөзгөн үчүн келдик. Кыргыз күрөшүн башкалар жакшы билишпейт го анда. Ошо кыргыз көчтү башкалар билишпеген үчүн алып койду. Ошо эми муну дүйнөгө таратуу үчүн көргөзмө үчүн ошого келдик. Жакшы. Кызыгуу кандай болуп атат? Кызыгуу жакшы, буйруса элдер дагы көп келип кызыгып көрүштү биздин күрөштү. Буйруса эми дүйнөлүк деңгээлге чыгат деген ойлорубуз бар кыргыз күрөштү. Бул кыргыз күрөшүн ата-бабаларыбыз күрөшкөн биздин. Тим Манас эпосунда жолой менен кошой күрөшкөн кыргыз күрөшүн. Ошол кыргыз күрөштү ушул дүйнөлүк аренада биз өзүбүздүн кыргыз күрөштү таанытайын деп ушул жерге келип отурабыз буюрса. Буга чейин кыргыз күрөшү боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медалды 55 килограммдан алгам. Бунусунда 60 килограммдан уттук элек. Буюрса кийинкисинде 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнда күрөшөбүз деп ниет кылып атабыз. Кандай кабыл алып жатышат элдер? Кыргыз күрөшү бул жерге основной оюна кирген эмес. Азыр бул жерге биз көргөзмөсүндө катыштык. Аябай эл кызыгуусу өтө чоң деңгээлде болду. Тиги башка күрөштөргө караганда кыргыз күрөшкө эл аябай көп чогулду. Буну биз айтпасак да эл көрүп турат мынайки. Анда кыргыз күрөшү кийинки оюндарга негизги оюндарга киришине тилектешмин. Чоң рахмат, учурдан пайдаланып кыргыз элине жана ата-энеме салам айтып кетмекчимин, агайларыма. Чоң рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Öncelikle biz TRT Volt'a çok teşekkür Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-түсү дүйнөнүн эң кооз шаарларынын бири болгон Изникте өттү. Бүгүн баш пехливан болуш үчүн жалпысынан 121 балбан күч сынашты. Биринчиликти Анталиядан Исмаил Балаван, экинчиликти Синоптон Мустафа Таш, үчүнчүлүктү Эртурул Дагдевирен алды. Kırgız Güreş'ün zaslужный trenerinin baldardı şu bugün may güreşi ya güreşke alıp gelgen 4 balana. Kuday şükür buna gördüңүздөр koldan gelgen güreşti bardığı buyruğanın alıştı bizden 4 bal olçu Amanıp Sancar İdrisov Nursulam Kuralып Tilek Şarşenbekov Tilek 10 gün Skölde atbor trenirovka kılıp boluşkan. Oşodan keyin berke bugün Turistçaga gelip İznik degen şaharında küç sınaştık bugün. Kuday şükür buların küreşin biz bilbeyt ekenbiz. Biz bilecek bizde bu da may güreşti bilecek de bizde ulantma eken biz buların özlerinin güreş eken her kimden özünün güreşi var. Bizde Kırgız güreş bozdu bularda yangi may güreş eken. Ayvay bula eli köp bolat eken maydı ayvay sıypaşıp durup ayvay bizke may jetpeyse bular tonnalap sıypaydı eken maydı. Ayvay tan kaldım bugün. Anan özüңүздөр көрүңүздөр ayvay muzika menen көңүлдүү жакшынакай өткүзүштү. Бұл жерде сыймықтана тұрған іш, біздің ұшы Қырғыздың алыш күрөші дүниеге тарап, бүгін ұшыл жерде өте чоң жақсы адамның көңіліні көтеріп, қанша деген ұшы 25-30 мемлекеттен бары ұшыл біздің алыш күрөшке қатышып, Европадан келіп қатышып, жоғарғы даражада өтіп өтеді. Мына бұға чейін классика түрін өткөрді келек. Көптеген алтындар біздегі құрқал болсаң, өз-өздің күрештен етияттықмен зор қалып қалудыз. Еме бұл еркін жағында дағы әрекеттенеміз. Бұл біздің медалды аз алғаны бұл Қырғыз елінің сыймығы болады. Себебі біздің алыш күрешіміз дүниеге жақсы тарағандықтан біз өз медалға жетпей қаламыз. Бұл келешегі бар деп ойлаймын. Бұл алыш күрөшүнү колдогондорго, уюштурган ушу Баяман Эркинбаевга рахматылы, ошондой эле көчмөн оюндарды уюштурган биздин жетекчилерге чоң рахмат айтабыз.
Бияка бардыгы болуп бир 120дан ашык спортчу келди спорттун түрлөрү боюнча. Оюндар өтө мындай курч мүнөздө өтө атаандаштык менен өтүп атат, бирок Кыргызстанда ийгиликтер жакшы азыр. Мен болсо шалбар күрөштөн 6 салмак боюнча алып келдик. 65 салмак, 70, 75, 80, 90 анан жогорку салмакта 6 балбанды алып келдим. Кандай жыйынтык болду? Буюрса бүгүнкү жыйынтык 2 бронза, 1 күмүш болуп калды. Өзүбүздүн оюбуз 2 чемпион болчу, дагы 2-3 призер болмокта. Бирке планга жетпей калдык көп эле. Мына бүгүн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкбөрүгө күбө болдуңуздар. Кандай өттү, ошо жөнүндө айтып берсеңиз? Көкбөрү бүгүнкү өткөн көкбөрү жакшы өттү дейм. Себеби ана бул биздин Кыргызстандын командасы менен Түркиянын командасы жакшы жолдоштук беттешүү болду дейм. Себеби мына бул биздин оюнчулар Türkiye'nin komandasın үйрөтөбүз деген сыяктуу мындай оюн өткөрдү да бүгүн. Мындай жолдоштук беттешүү деп коет да муну. Ошондуктан бул жерде эми ошол Кыргызстанга Кыргызстанга биз балет этип келдик да. Апа, сиз ушул жерде 3 күндөн бери жүрөсүз. Кандай маданий иш-чаралар бар экен, ошолорду айтып берсеңиз? Бул жер Турцияны кыйла өнүккөн мамлекет экен да. Биз эсир мезгилинде 40 жыл бою иштедик. Турцияны мындай деп элестеткен эмеспиз да. Көп иш-чаралар болду. Күрөш болду. Май күрөшү, күрөштүн да бир 15 түрү бар экен. Ошолорду көрдүк. Дагы эмнелерди, ошо улактарды көрдүк. Эл кыйла маданияттуу экен. Биздин Кыргызстанда ушундай маданиятка жетсе деп ойлойм мен. Бүт жагынан маданият. Эми азыр башта эч кандай аралашпайт эле, азыр аралашып, ушулардан бир топ нерселерди үйрөнсөк деп, өнүксөк деп ойлойм. Башка кандай оюндарга күбө болдуңуздар? Башка биз эми бул жага айткандай эле мындай түрк күрөшү бар экен. Майлуу күрөш деп коет дагы. Өзү бул 2014-жылга чейин ар бир мамлекет өз алдынча эле мындай өз алдынча оюн өткөрүп жүрүшкөн. Ana 2014-жылы Кыргызстан биринчи болуп, дүйнөлүк биринчи оюнду өткөрүп, барлык мамлекеттердин башын бириктирип, ынтымакка чакырып өткөрдү. Андан кийин экинчи оюну болду, 16-жылы, 18-жылы 3-чү оюну болду. 4-чү оюнду Түркия мамлекетине бердик элек. Пандемияга байланыштуу 2020-жылы болбой калып, быйыл 2022-жылы бул жерде өтүп атат. Biz öz karajatımız menен Kırgızstandın Oş Oğlası'nın Alayırı'nın Korul Aylı Hükümetinden geldik. Oşo nemeni dünyölük göçmenler oyunun görüş için. Biz daima dünyölük göçmenler oyununa katışıp atabız. Oşoğa biz gelgenimiz bu yerde öte жақсы өтіп жатады. Қысқасы маданиятты, елдердің жүріс-тұрыштары, мәмілелері ушунчалык biz разы болдық. Biz bir-екі жолы бассақ эле бизди сүрөткө тартышка аракет жасап атты адамдар. Ошого биз ошончолук разыбыз да. Токтой туруңуздарчы, бир сүрөткө тартып алалычы. Каяктан келдиңиздер дейт. Биз Кыргызстандан келдик десек эле сүрөткө тартып атат. Мас деген жок. İznik'teki Kırgızlar Gümbözü'ne vardınızlar mı? Vardık. Ben özüm tarıkçımın da. Uşul İznik'teki Gümböz'düm tegele bilbepim ben hiç. Rahmat düşünce oşonun dаңазалар естелик тургузуп койгонуна Кыргыздар ушул өздөрүнүн баатырдыгын көрсөтүп ушул жерге келгенин мен эми угуп атам. Мына 74-кө чыктым.
Өзüm 40 жыл тарихтан оқушыларға сабақ бердім, жоғарғы класска. Бирок ошо изникти билбедим эле да. Мүмкүн баштараак ушундай акыбал болсо келип көрүп окуучуларга айтып бермекмин да. Эми ошол мен бир класска коюп атабыз. Ошондо ошол жердеги сүрөттү тартып алдым. Эми айтып берем аларга. Ушу биздин мамлекетте да ушундай жакшылык күндөр болсун. Ошону биз өз терибиз менен, өз сезимимен сезип, жакшы күндөрдү өткөрөлү. Бала чакаң менен чоң бактылуу өткөрсөң. Эми биринчиден bu жерде дүйнөлүк деңгээлдеги оюн өтүп атат. Анан буга баа бериш үчүн мурунку оюндарды салыштырып көрүш керек буларга. Анан эми Кыргызстанда 3 жолу болгон, анан бу жерде 4-нчүсү болуп атат. Даярдыктары жакшы экен, аябай аракет болуп тур. Бардык шарттары түзүлгөн, оюнчуларга дагы, көрүүчүлөргө дагы биз ыраазыбыз. Анан экинчиден bu İznik şaharında ötüp atkаны bizim Kırgızlar için sıymık деп эсептесек болот. Bu İznik şaharında bizim Kırgızlardын эстелиги турат. 11-ci yılımda Türk tuğanlarına жардам беребиз деп келип, ошол жерден курман болгон жоокерлерибизге мына Куран окуп да келдик. Ошолорду эске алып, Türk tuğanдар ошол жерде өткөрүп атканы биз үчүн сыймык деп эсептейм. Эми оюнчуларга каалоорубуз ийгилик, жетишкендик. Мына буга чейинки оюндарда Кыргызстан алдыңкы орунда жүргөн, биринчиликти алып жүргөн. Анан ушул оюнда дагы бир жакшы ийгиликтерге, жакшы жетишкендиктерге жетет деген ойдобуз. Ассаламу алейкум. Менин ат жөнүм Оразбаев Алдияр. Казакстандан келген болатынбыз. Осы жакка көчпендилер оюнуна Стамбул каласынан келдик. Енді жалпы осы бұрынғы ата-бабаларымыздың бізге дейін жеткен осы ойындары, салт дәстүрлері, оның айта кетсем қандай, мысалы ат бар, күрес бар, садақ бар, сондай секілді жаңағындай дәстүрлеріміз бар. Міне қазір осы жақтан көріп отқандарыңыздай біздер осы жаққа келіп тамашалап жатырмыз. Енді көптеген елдерді адамдар келіп таңғалып жатыр. Сонун болду аябай. Мен ушунча Кыргызстан ушунча даярданып келгенине, боз үйүнө ат башылык бала жасатыптыр. Боз үйдү көрүп ушунча кубандым. Жанына канча адамдар келип эс алып атат, намаз окулуп атат, ушунча чоң боз үй. Ошол инсандарыбыз, биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Мына Кыргызстандын жарандары өздөрү ушундай тонналаган ушул чоң боз үйдү алып келгенине аябай сүйүнүп атам. Тегеренде дүйнө жүзү келип мусулман калк намаз окуп кетип атат. Ошондуктан мен Кыргызстаным өнүгүп өссүн деп ишенем, апа катары. Oyunlar kандай өтүп атат? Oyunlar сонун башынан бери көрүп атабыз. Мына жеңүүчү болушту. Аябай сүйүнүп атабыз. Ушунча даярданган көчө биринчи күнү ойногондо Турция менен мындай аларга мындай устубайт этип ошентип ойношту да. Мындай боорукерлик менен, достук менен, мындай эч мындай душмандык болгон жок. Ылайым ушу түрк дүйнөсү өсө берсин, ушул Кыргызстандан келген ушу көчмөндөр оюну алдыга өркүндөп кете берсин, достук күчөйө берсин. Деги эле аалам жеринде согуш болбосун. Тынчтыкта ушундай спорт оюндары менен бири-бирибизди таанып дүйнө жүзүн, мына африкалыктар бар экен, мусулмандар баарын таанып бири-бирибизди ушундай ынтымакта бололу. Деги эле жер жүзүндө тынчтык болсун тилейм эне катары. Мына ушундай хан чатырды жасап келип сиз көчмөндөргө карата ушул кандайча оюңузга келди, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Бул эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 4-өтүп жатышы Туркияда болгондуктан жалпы эле баарыки ааламга, түрк дүйнөсүнө чоң кызматын өтөп жаткан президент Режеп Тайып Эрдоган үчүн атайын жазаттырдык. Бул пикирибиз ушундай келди. Жана кошумча бир аргымак акыл текин атын атайын ошол жака белек иретинде ниетибиз бекем эле, атайын ошол жака алып келдик. Бул жерде Куейт элинин атынан доктор Абдулла Маатук ал-Маатук жана доктор Набил, мен Нурмухаммад үчөөбүз ушуну атайын
биздин көчмөндөр оюнунун көркү болгон хан чатыр деп атайын хан чатыр менен ошол аргымакты белекке бергенге ниеттендик эле ошону тапшырдык кече. Бул хан чатырды жасоо иштери канча убакытка созулду? Муну биздин уста жигиттерибиз бар, Эрмек деген досум. Ал жигиттин ошол оюнда ниетинде бар экен, ушундай бир чоң съемный. Бул дүйнөдө азыр бир да баягы чечилип алына турганы ушул азыр ушул чоң боз үй болуп турат. Узундугу 16, бийиктиги 12 метр болуп турат. Ушул экен атайын эми ылайыктуу болот го. Бул эми хан чатыр дегенден хандарга ылайыктуу да. Атайын ошол экиге алып келдик эле. Көңүлдү бурган мелдештерден кийин Түркия 23 медал менен биринчи болсо, Кыргызстан 11 медал менен экинчиликти алды. Ал эми спорттук иш-чаралар менен катар маданий иш-чараларда байма-бай уюштурулуп жатты. Салттуу спорттун түрлөрү боюнча мелдештер кызуу уланып жатканда, бир жагынан балдар үчүн иш-чаралар да өткөрүлдү. Иш-чара аянттарында балдар салттуу оюндардын көнүгүүлөрү менен көңүл ачышты. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көргөнү 1 миллиондой адам келди. Оюндарда бир туугандык баса белгиленди. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанга берилди. Аны Жаштар жана спорт министри Муаррем Касапоğlu жана Дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын төрагасы Билал Эрдоган тапшырышты.